Эже демейде баягы элибизде ушундай бир сөздөр бар да. Жандоочу кийик аттырат деп коет. Ооба. Себеби сиздин ушундай аргенде үнүңүздө дайыма коштоп жүргөн жаныңызда жүргөн баягы музыкант жигиттер, комузчулар деп ошолордун ичинен өзгөчө баягы кыргыз жергебизде мына Токтомурат экебизди жакшы билебиз да. Ушу Токтомурат эке жөнүндө айта кетсеңиздер, негедир ушу черткен комуздардын кайрыгы башкасы сизге өзгөчө бир шаң берип тургандай да. Эми биз Током экөөбүз Токтош экөөбүз чогуу иштейбиз. Токтоштун Тыныбеков атындагы филармонияда. Бул Токтошто эми мактасам сөз жетпейт чын айтканда. Бу Кыргызстанда 3 комузчу болсо, ошонун бирөө Токтош. Мунун эң негизги жери Токтоштун күйнүгө чертет. Күйдөн сырткары жанагы обонду, ырларды коштогону өзүнчө бир керемет да. Токтош комуз чертип атканда ушундай ырдагың келет да. Өзүнчө эле баягы өзүң айткандай жандоочу кийик аттырат деп кээде үйүнүн кичине кыргылданып калганына ырдап аткан адамга кичине жөлөп таяк болуп турат да. Токтомурат эке бүгүн дагы биздин студиянын коногу болуп отурат. Анда ошо Токтомурат эке бир комуз чертип берсе, жалпы телекөрөрмандарга ошо комуздун коштоосунда бир чыгарма аткарып берип койбойсузбу эже? Жакшы болот, болду. Анда чогуу көрөлүк. Getsem bol, hey, kıyalda birge